Өчүрүп коюн радиону. Байке, сиз аябай катайдайсыз го? Мен былтыр мындан да катайдачымын да. Биз таза эле образыбызга кирип кеттирбиз, анда мен маекти эшиктен улантабы, Болду, жүрүңүз. Бири көргөндө жүрөгүм согот кайрадан. Бала мен тапкан. Буга чейин талашпачы, азыр талашып келишет. Нанга акча жок, шаурма жеп атам, кафеден тамак жеп атам. Азыр интернеттен сага акча түшүп баштадыбы? Кантип айтам, баары секрет болсун. Канча бир $75,000 дейби, ошол жактап турат да. Пана кери бунай, шеккене холосуна кери бунай. Ай, бай, быкыныдай. Окей, сен алып койдуң беле? Алып койдум дейм, сен кайра чыгат экен деп үстүнө доске коркпочу. Мен доске көрдүңбү? Сен мойнуңа Айдап турчу, өзүң азыр маршрутканы койдум, барам, мыяктан интервью берип коеюнчу. Сокол медиа келиптир да. Саламатсызбы? Азыр чыгам дейм. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр, өзгөчө талант, өзгөчө өзүнүн өнөрү менен биздин көрүүчүлөргө таанымал болгон. О, Наке. Медерге бүгүн маектеш. Айдап турчу, өзүң азыр маршрутканы койдум, барам, мыяктан интервью берип коеюнчу. Сокол медиа келиптир да. Саламатсызбы? Азыр чыгам дейм. Салам Медер, кандайсың? Денсаулыктарың жакшыбы? Жакшы. Сен менен маектешүүгө келип калдык. Биздин көрүүчүлөрдүн көбү ошол Медерден маек алсаңар деп өздөрү суранып калышты эле. Окууларың кандай болот эди? Окууларым жакшы, шүгүр. Өзүңүздөр. Рахмат. Медер, деги эле биздин көрүүчүлөр сени TikTok платформасы аркылуу эле таанып алса, жеке сен кайсыл жактан кулуна болосуң, эмнелерге кызыгасың, аларды билишпейт. Өзүң жөнүндө бир аз айтып өтсөң. Анын баары секрет болсун. Же айтып салайынбы, Талас облусунан болом, 2005-жылкы болом деп, Талас облусунан туулгам, 4-1 тууганмын деп айтпайм дейм. Биякачы кантип айтам, баары секрет болсун. Үй бүлө 4-1 тууганмын депчи. Айтпай эле коеюн баары секрет болсун деп. Мактанган жаман көрөм дебейсиңби? Мактанбайм мен, мактанбайм. Таластан болом деп айтайын мен. Таласта 2 гектар жерим бар, мынча машинам бар деп айтпай элем, чынын айткандачы. Ошо. Бир туугандарыңдан канчанчысы болосуң? Үй бүлө 4-1 тууганбыз. Экинчиси болом, ортончусу. Мен байкем, мен иним, анан карындашым. Сен чыгармачылык кесип тандаган турбайсыңбы? Албетте. Өзүң эмнеге кызыгасың? Деги эле бул TikTok платформасынан тышкары, азыр окуу жайда окуп аткан экенсиң. Өзүм музыкага кызыгам, жан дүйнөм. Киного кызыгам. Элдин баары маршруткада иштейт деп ойлойт окшойт. Бирок маршруткада иштебейм, чынын айтканда. Элге мындай кызык тартуулоо үчүн, элдердин маанайын көтөрүш үчүн атайын ошо контент кылам, атайын маршруткадан. Өзүм музыкага кызыгам. Тапталып келаткан таза таланттардын бири турбайсыңбы? Ооба. Маршрутка кантип ошол жактан контент тартып калдың? Видео болгон идеялар кайсыл жактан келди? Маршруткалардын негизи идея мен биринчи, экинчи курсумда маршруткада көп жүрсүм жаш кезде. Аз деле жашпыз, анан маршруткада аз деле жүрөм. Анан баягы маршруткада ар кандай эмнелер болот, окуялар болот, кызыктуу окуялар, ошолорду тарткым келди. Тартып биринчи, экинчи серия кылып тартып жүрдүм. Анан ошентип тартып киргизип аттым. Ошо элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, азыр жакшы просмотрларды алып атабыз. Кайсы маршруткалардын ичинен тартасың? Маршруткадагы байкелер, баягы айдоочулар сага макул болуп атышпы? Маршруткасын берип атканда. Көбүнчө 202, анан 166, 179, 258 тартам көбүнчө. Бирок ал жакта жашабайм өзүм. Ошол конечный жакта четте ойлойт, жок. Анан кийин тааныштар бар. Башында өзүм конечныйдын аягына барып тартып баштадым. Тартып эле байкелери болу эртерээк 5 мүнөт берем, аз кетем эртең тарталчы дегендер болду. Тартып анан кийин TikToктон көрө баштап, группалардан көрө баштап, меникине тарт деп уже. Сен канча тартсаң да макулмун деп калды аягындачы. Ошо. Азыркы алардын реакциясы кандай? Азыр өздөрү эле сунушташабы? Менин машинама келип тартып алсаң болот деп. Ооба, өздөрү сунуштайт. Кээде келип меникине тартып кетсең болот деп, кээде номерин алып салышат, идеясы менен бөлүшөт ошентип. Таластын жигиттери чындыгында аябай күчтүү, намысчыл келет деп айтышчу эле. Таластын кайсы жагынан болосуң? Рахмат. Иә. Таластын кайсы жагынан болосуң? Таластын өзүнөн болом. Эми айтпай эле коеюн, секрет, Таластын өзүнөн болом. Айтпай эле коеюн, Таластын өзүнөн болом десем да эми мактанып атып болуш керек. Таластын өзүнөн эле болом. Талас шаарынан буюрса. Мектепте кайсы окуу жай? Кайсы мектептен? Мектепте мен эми көп жакта окугам мектепте. Номер 1-де окугам, номер 5-те окугам. Анан акыркысын 9-8 мен 9-классты лицейде окугам. Талас облус чет эл лицей комплексинде окугам. 8-9 класста окуп, ал жакты ийгиликтүү аяктап, буюрсам окуп, Тарсын Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинде 3 курстун студентибиз, Кудайым буюрса. Тоо арасында тунук булактан суу ичип, таза абадан жүтүп чоңойгон балдардын бири турбайсыңбы? Ооба, ошентсек да болот. Ата-энең тууралуу айтып берсең. Ата-энең кайсыл кесиптердин ээси? Мен ата-энем, атам өзүнчө иштер менен, жеке ишкер, дыйканчы. Апам болсо медик.
Медайым. ооба медайым. Анан ошо мен өзүм кимди тарттым бул жактан ошону да айта кетейин. Атам менен апам кызык окуя, бажан талашып калышат бири-бири менен. Бул бала мен тарткан деп буга чейин талашпачы, азыр талашып келишет. Мен тарткан деп чын айтканда анан айтып коем. Актерский чеберчилигим атам жак тарткам. Сизди дагы жаман айтпайын, сизди эки жакка тартайм. Ырдаган жагым Тайкем жагын тартсам, эмем жагым чоң атам жагын тарттым деп. Медер жанатан бери сен мактанган жок деп эсептейин. Эми таластыктарча бир мактанып өтпөйсүңбү? Мактанып кетейинби? Мактаныш болгондо чын айтканда азыр курткамда 14 турат. Чын айтканда сумдан алдык жакын эле. Бирге бирде койсо 2 болот негизи чын айтканда. Анан эми машинам бузулуп атат эми азыр. Жактан фарасы канча бир $75,000 дейби, ошол жакта турат. Ошо фарасын заказ бердим Дубайда. Кудай буйрса келип калат, 2-3 күндө келип калса буйрса. Ошо. Азаматсың. Ошо чын айтканда мен азыр наличка 15 сом маршрутка таппай өзүм эммаңта акчаларым менен кетип атам, такси менен кетип атам. Ананга акча жок, шаурма жеп атам, кафеден тамак жеп атам, чын айтканда. Эми чын айтканда. Өнөр көркүндө берсин. Баягы чыгармачылыкка болгон чымындарым эки тараптан келген деп атпайсыңбы? Чыгармачылыгың кайсыл жашыңдан башталды? Кайсыл жашыңдан баштап ушул актерлук чеберчиликке деги эле ырга болгон басымыңды көбөйтүп баштадың? Чын айтканда мен депутат болгум келчү, чын айтканда. Президент болгум келчү. Анан 2010-жылдан кийин, апрелден кийин уже президент болгум келбей калды, чын айтканда. Анан ырчыл ойноп чечтим. Анан Мотуев менен Чыпалак Батырды көргөндөн кийин адам да болгум келбей калды. Азыр буюрса актерго жеме кылып атабыз. Негизи өзүм 4-5 жаштан баштап чымындарым уже коно баштаган экен да, ошо ырчылык чымындары бийлеп. Ошо конкурстардан бирди алып, экини алсам мейли ачым, бирок бирди алчым да сөзсүзчү. Хоббилериң кандай? Азыр конкурстар деп калдың, биринчи, экинчи орундарды алчумда. Кандай кружокторго, курстарга барчысың? Иримдерге? Курстарга мен чын айтканда актерский курс, окуу курс, жандай комуз ноталарга барбачы экем. Мен күрөшкө барчым, футболго барчым, сүрөт тартканга барчым, көрсө ал жак эмес экен чын айтканда. Мага ушул жакты буйруп койту, ал окуу жайды. Ушул жактан билим алып, азыр ушул жактан TikTok тартып, ушул жактан сөйзбек болуп, ошо азыр ырдап атабыз да. Анда эмесе биз маегибизди окуу жайыңдын ичинен уланталы, ошол жактан сен өзүңдүн өнөрүңдү бизге тартып атар. Макул, азыр чалып коеюн. Алло. Нурайым, тасмал жайып койдуңарбы? Ооба, алып келген жанагы мен, ооба, ичине кирип атат бияктагылар. Макул жүрүңүздөр. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүң сени каалаган, көрүнбөй калсам жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сени каалаган, көрүнбөй калсам жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Махаббат жок деби жаным, сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок болуп жанын, жаныңа бара беремин. Махаббат жок деби жаным, сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок болуп жанын, жаныңа бара беремин. Азамат, чыранда маектешибизди улантабыз. Айтпасаң, азыр TikTok платформасында көпчүлүк өзүнүн баягы өнөрүн тартып атышат. TikTokко кантип келип калдың? Кантип ошол видеолоруңду тартып баштадың? Эми TikTokто ар кандай жаап бар да. Мисалы TikToкту талантын көрсөтөм дегендер тартат, контент кылгандар тартат, бизнес кылуу үчүн тартышат, кээ эле бизнес кылат TikToктон. Мен TikTok жаатына келгениме 9 ай болуп калды. 9 айдын жүзү болду, буюрса. Кантип келип калганын себебин айтайын. Мен өзүм аябай кызыкчым. Ошо мен дагы блогер болсом депчи. Анан кийин Союзбек деген куспер кудалар чыккан, билесиз. Куспер кудалар чыгып, ошонун үзүндүлөрүн тартып, анан подписчик бираз топтодум. Өзүмө катталчу топтоп, анан кийин мага бир идея келди. Биринчи, экинчи курста маршруткада көп жүрчүм, аз деле жүрөм деңизчи. Маршрутканын ичинде болгон окуя тартып баштасамбы, кандай болду экен деп биринчи серия кылып маршрутканын ичинде болгон окуя тартып баштадым жана. Жап ишти, артка жылчы, кана 20 сом төлөбөйсүң дегендерчи. Ошол тартсам эле
киргиздим, манерге эмесмин, киргизилер эртең менен турсам эле 300 000 просмотр болуп кетти жаңы видеом. Комментарий жаап атат, тарт, экинчи часть күтөбүз, актерский мастерство деп баштады. Анан кийин экинчи часть, үчүнчү часть тартып, ошентип миллионго чейин тепкиздим. Мына ошентип ийгиликке жетип, сиздер келип интервью алып, ошентип кеткен жалгыз. Медер айтып өтсөң, TikTok'та ар ким ар тарапты колдонуп атасың, Сен кайсыл тарабынан колдоносуң? Азыр бир жазып алып салайынчы. Ысып кеттим окшойт бираз. Караатылып койсуң өзүңүз. TikTok'ты сен кайсы багытта колдоносуң? TikTok'tu мен деген өзүм кызыгычылыгым үчүн колдоном. Өзүм элге маанай тартуулайын деп видео тартам. Ошол үчүн колдонуп болуш керек. Мен бизнес кылуу үчүн эмес, мындай акча табуу эмес, менин максатым реклама түшүш эмес, мындай элдердин көңүлүн алуу үчүн эме тартам да TikTok. Азыр интернеттен сага акча түшүп баштадыбы, мисалы рекламаларга, сунуштамалар дегендей? Көптөр мага ушул суроо боюнча кайрылышат. Сен акча табасың, тапса өткөн го, стримден лайктан чөткөн го депчи. Бирок бир сыр ачып коеюн бул жерден. Мен просмотрдан дагы, лайктан дагы эч кандай просмотрдан акча таппайм. Мен болгону мен жетишкендигим ошо элге күлкү тартылуу, анан Кудайга шүгүр реклама түшөт. Рекламадан ошол бир аз болсо дагы мен үчүн чоң акча, ошол TikToктон акча табам. Өзүмө кириш алып келем. Видеолоруң өзгөчө башка блогерлерге караганда, сен баракчаңа киргенде өзүнө тартып турат, бир күлкүлүү тармагы дагы бар. Ошол идеялар сага каяктан келет? Ал идеялар көбүнчө көчөдөн кетип баратканда, үйдө жатканда келет, көбүнчө окуп атканда, мугалимдер мага сабак берип атканда мен идея ойлоно берем да. Бир ок мен 2 ойлонуп атканды жакшы көрөм да. Тияктан сабак түшүнөм, анан идея ойлонуп кетем. Эже сүйлөп атканда ошол эженин мисалы харизмасын өзүмө кабыл алам да, ошол харизма менен кайра өзүм улантып ошо идея тартканды жакшы көрөм. Маршрутка түшкөндө маршруткалар уже идея деле жок калды. Анан тартканга ошол маршрутник байкелердин, адамдардын эмесин көпүп турайм да. Анан ошондо идея келет. Мисалы жашоодон алынган эмелерди тамаша кылып TikTokко киргизем. Чыгармачыл инсандын ой жүгүртүүсү башкача болот деген чын эле окшойт. Атынан кандай кабыл алды ушуну TikTokко кирип, башында Союзбек байке деп кирип жүрдүң, ошонун образында жүрдүң? Образында атынан баары жакшы кабыл алышты. Үйдөгүлөрүм баардыгы жакшы кабыл алышат. Сен бүгүн монт тартсаң болот, монт тарт, буну тарт депчи. Бирок эң жаман жери, мен бир эле минусум бар экен, негатив көтөрө албайт экенм, хейт көтөрө албайт экенм. Чын айтканда, апам чалып бул видеоң мага жаккан жок болду деп салчы, комментарий мага чөт эметкен жок, жакпай атат, көңүл билме деген сыяктуу эмелер болот, аны алып салам. Анын хейттерге сынбайбыз, только алдыга. Оор сөздөр баары бир жүрөгүңө тие турбайбы? Ооба, албетте. Медер азыр сенин окуу жайыңда турабыз. Абдан кооз жүрөк экен, чыгармачыл инсандардын жүргөнү билинип турат экен. Бул окуу жайда кантип тандап калдың? Бул окуу жайды мен 2021-жылы шаарга келдим. Шаарга келип мен негизи актерский тапшырайын деп ойлоп аткам. Мен бияка бул жакты эметпейм, бирок окуйм, бияка тапшырганыма аябай жакшы окуу жай. Анан бияка тапшырбайт болчумун негизи. Актерский тапшырмакмын. Анан актерский бар жетишпей калдым. Августтун аяктарында жетишпей калып, анан айла жок бул жакка келип тапшырдым. Биякты бүтүп, Кудай буйруса, актерскийге тапшырсамбы деп ойлоп атам. Окуу жайыңдагы бир кызыктуу окуяларды айтып атсаң, кандай кызыктуу күндөр башыңдан өтүп жатат? Азыр студенттик күндөрүңдү өткөрүп жатасың. Жашоодогу эң бир белгилөөчү учур болот эмеспи? Учур биринчи курста болгон. Эң кызыктуу окуя азыр ойлонуш керек экен. Эң кызыктуу окуя жерден деген ар кандай күндөрдү көрдүк бияктан. Өзүм айтат го общагада көп кызык күндөр болот деп. Өзүм общагада жашабайм, бирок общагада көп жүрөм да. Анткени ошол жактан актанда вайн издеп каламбы деп ошол жакта көп жүрөм. Анан бияктан ачканда көрдүк, токтуда көрдүк, тил угуп көрдүк. Анан Асление болобуз деп кетирем деген убактарда болду. Андагы жеңдик бардым, көрдүк. Ошо бир негизи мен таң калуучу жери студент деген бардык жака жеткен да. Бир убакта эле ачка болот да экен, токта болот, бир күнү сүйүүгө да жетет, чын айткандай. Окууга дагы жетет, жумушка да жетет, уйкуга да жетет. Анан мага окшоп видеого дагы бардык жана жетишкен бул студент деп ойлойм. Ошо. Сүйүүдө басым жасап айтпадыңбы? Сенин жүрөгүңдү жаралаган бир айым бар окшойт. Бул жагы бар. Жаралаган кыз бар, бирок бул секрет эле болсун, чын айтканда. Мукамды ырларыңды ошого арнап чыгарат окшойсуң. Ырларыңдан укулукту. Көбүнчө бирок азырынча сүйүү менен көп уруп элекпиз, бирок жүрөктү жаралап жүргөн
Албетте ар бир адам сүйүүгө татыктуу болуш керек, татыктуу, ар бири сүйүүдөн жаралабыз дегендей. Видеолордун көбүндө сени колдоп жаныңда досторуң жүрөт, сен гитара кармасаң жаныңда ырдап микрофонун кармап образга киргендер бар. Досторуң жөнүндө айтып атсаң. Досторум жөнүндө башында кызыкы ошол айтып берейин. Мен жаңы TikTok'ты баштап тартып жүргөндө мен шылыңдап жүрүштү чынын айтканда. Сен Акбала кошулуп кетпей, Каныбектерге кошулуп сөйгүп жүрүп стримге кирип алып эмне кыласың? Тартпай эле койчу дешти. Дешип, макул деп мен сынган жокмун ал сөздөрүнө. Калаада сынган жокмун, тартып бердим. Ушул жетерин билдим да. Ушул жеттим. Азыр айтышат да, жүрүп бул видеону тартабыз, муну тартабыз, жүзөн тартабыз, катуу кетет депчи. Азаматсың алдыга койгон пландарың боюнча бөлүшүп кетсең. Алдыга койгон пландарым аябай жакшы, шүгүр, Кудай буйруса деп сүйлөйлү. Иншаллах, буйруса келечектеги мыкты режиссер болгум келет, кино актер болгум келет. Биз дагы Эмилия Саналиев экөөбүздөй болуп, кино тартылсам деп ойлойм. Кино режиссер, Самат Эркинбеков экөөбүздөй болуп, Кубаныч Баркалбасов дегеле тамада болобуз, бардык жагынан бирдей аракет кылып атабыз, буйруса Кудайдын. Азаматсың. Чыгармачылыгыңда кандай ырлар бар? Дагы бирер бизге тартуулап бербейсиңби? Чынын айтканда, мен бирок сизди көргөндө чынын айтканда өзүмдү Ариман сезип атам. Чынын айтканда мен дагы ошо Ариман сөздөрүнөн айтып кетсемби деп чоң кустайм баягы. Мен Ариман кичикечи, бирок мен ошол Ариман сөздөрүн айттым демете бериңиз, бирок мен Ариман сөз жагынан сизге сүйүүсүн арнасам, мен ыр жагынан сүйүүмү арнап коеюн, кечиресиздер. Келиңиз. Сулуу сага айтар сөзүм бар, бартачыяр бир сөздү сага арнагам. Мегедир сүйүп калдым жалгыз сөзүңдү, бир көргөндө жүрөгүм согот кайрадан. Шарды кыз айдана, жүрчү кетеличи биздин таласка. Шарды кыз айдана, жүрчү кетеличи биздин айылга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, хоппана панасана кери бунай, шеккана холосана кери бунай, ай, бай, фыкыныдай, шеккана холосана кери бунай, абы вгд, ёжы, зы и ый кылымыны о, пырысы ты, уфыкыцы, зы и ый кылымыны о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, нана, бол, образға кіріп кеттім. Азаматсың. Бүгүнкү берген маегиңе чоң рахмат. Алдыда чыгармачылыгыңа ийгиликтерди каалайм, сен бийиктиктерди гана жүрөр. Өзүң чыгармачылыгың менен Кудайым буйруса, кино режиссер болосуңбу, актер болосуңбу, ар дайым сени менен сыймыктанып жүрөлү. Рахмат. Кыргыз элинин камчысына сап болгон уулдардан бол. Немесе биздин көрүүчүлөргө өзүңдүн каалаа тилегиңди айтсаң болот? Бардыгыңыздарга салам. Мени көрүп аткан бир туугандарыма, ата-энеме, досторума, жакындарыма, классташтарыма, группалаштарыма бардыгына салам, мугалимдериме, мага берген. Бардыгыңыздарга ийгилик 2024 токчулуктун, молчулуктун жылдары болсун, жерди тирүү болбосун, элибизде желекте калмашты буйруса, флагыбыз дагы токчулук, молчулуктун жылдарынан болсун. Бардыгыңыздарга ийгилик, бакыт каалайм, сүйүү каалайм. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзгөчө таланттуу, өзгөчө тиктокер, келечектеги режиссер биздин Медермен Маек болду. Сага дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ал эми биз кийинки эфирлерде аманчылыкта көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Сиздер менен Айдана Майрамбек болду.